Задный проход деген сөзді өзіңіздер білесіздер, қайсы тарапта екенін. Алды асын өлді, арты атын өлді дағы қашып кеткендер толтырып болғанда, ошол казиноның айынан. Жана ушул 2011-жылы Садыр Жапаров өзү каршы чыгып аткан ушул казинолорго. Казактарда атып эле токтотуп кое албайт бизде. Атып коем, анан кийин токтотуп коем дегенден алыс болуш керек. Бунун акыбети өтө жаман болот. Бул жогорку кеңештин президенттин дагы ошол элге каршы чыгарган акыркы закон болуп калышы ыкмады. Кыргызстанда кумарканаларды иштетүү боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 3 окууда кабыл алып берди. Анан бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Өзүңөр билесиңер. Мына ошол 30 жыл болду. 30 жылдан ошо 30 жыл ичинде Кыргызстанда Союздан калган ушул өтө чоң жаман адаттар бар эле. Бул ичкилик, бул урулук, кескилик, бул жана кумар оюндары өтө өрчүп келген. Ошол 30 жылдан бери эл бийлик эмес, ошол убакта бийлик элдин күчү менен ошол арам жаман нерселерин баары калып келаткан да. Улам алдыга жылган сайын улам жакшылыкка, бул адалга умтулуш керек болчу. Биз ойлогонбуз, ушул бийлик келгенде дагы жылып адалга нерсеге, адал нерсеге барабыз десек, жок, ортодон келип мында казинону, бул өтө арам нерсе. Муну менен Кыргызстандын жарым өтө зыян тарткан. Далайлар үйүн алдырып, ушуга чейин ала албай соттошуп келатышат. Алды асын өлдү, арты атын өлдү дагы качып кеткендер толтуруп болгон да, ушул казинонун айынан. Biz önüp keletken mamleketpiz. Önüp emez, önüp keletken mamleketpiz. Önüp atkan mamleketin içinde birlikte gelgen birlik başına turganlar tez aran içinde milyon, milyar degen akçalardı Kırgızistan'dan çıkarıp offshorlarga katkanda deydi. Bu bank sistemada bilinet deydi. Bu urdalgan akça eken bilinет. Eğer de oşol mamlekette kazino bolsa, oşol bank sistema dünyölükte praktikovat ediletken, anda bu oyundan utulup gelgen tazakça degen таза акча болуп барат экен дагы. Анан ошол ошон үчүн аны казинону уже азыркы бийлик тез аранын ичинде өткөзүп алганга шашып атышат. Мунун акыбети өтө жаман болот. Бул жогорку кеңештин дагы, президенттин дагы ошол элге каршы чыгарган акыркы закон болуп калышы ыкмады. Эл өз сөзүн айтат, айтпай койбойт. Анткени бул арам нерсени колдоп аткандан кийин эл азыр карап байкап турат, эмне болор экен деп. Президент кол коебу же колбойбу деп карап турушат. Анан эгер кол койсо, анда дагы бир айтайын, бул жогорку кеңештин дагы, президенттин дагы акыркы чыгарган законуна кол койгону болот. Бул кумарды өтө чоң катачылык болуп калды да, бул кумардан биз мамлекеттин бюджетин толтурабыз деген бул акмакчылык деп эле айтып коем да мен. Чындыгында да ким кепилдик берет эртеге биздин кыргыздын жарандары ойнойт деп. Биздин Кыргызстанда кумаркана ачылыптыр деп Американын баары көчүп келаткан жок кумарпаздар. Лос-Вегасты жаап коюп Кыргызстанга келип ойнойбуз деген эч ким жок да. Анан кайсы кумарпаздар дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанда казино ачылыптыр, анан Кыргызстандын бюджетин только ушу кумарка менен толтурабыз деген бул абсурд, бул деген бул акмакчылык да. Айнана кече тиги Коргонбаев деген айтпады, тиги депутат, жогорку кеңештин депутаттары. Эми сүйлөгөндө биздин депутаттардын билим деңгээли канча экенин көрдүңүз да. Задный проходдон кирип кетет деген сөздү уктуңуз да сиз деле. Задный проход деген сөздү өзүңүздөр билесиздер да, кайсы тарапта экенин. Задный проход деген адамдардын эми бул жөн эле арткы эшиктен, бул акмакчылык да. Эми бул деген көмүскө эшиктен кирип ойноду деген сөз. Көмүскө эшиктен кирип ойноду деген сөз да. Биздин жарандар ойнобой койбойт, ойнолот. Келечекте көрөсүздөр. Биз сөзсүз түрдө сурайбыз. Сиздер айтпадыңыздар беле? Кепилдик бербедиңиздер беле? Биздин жарандар ойноп, мына асын өлгөнү болуп атат, тоночулук, урулук көбөйүп кетти деп айта турган күн алыс эмес да. Эгер казино ачылып, мыйзам ишке кире турган болсо. Жерлерде болуп аткан митингдер президентке бул эскертүү берип атат. Биз сени эмне деп алып келдик эле? Сенден үмүтүбүз чоң эле. Сенин уулуң атаң өлгөндө кошо ыйлабадык беле? Сен кантип ушул кумаркананы ачасың? Деген сөздөрдү жерлерде жаштар, карылар дегеле Кыргызстан боюнча эскертип берип атат. Эгерде президент ушул болуп аткан нерселерди көңүлгө албай, өткөрүп жиберип туруп кол коюп кое турган болсо, мунун арты өтө өкүнүчтүү болот. Бул элдер, биздин кыргыз эли, биздерди казактардай атып эле токтотуп кое албайт бизде.
биздин кыргыз эли окту кара жүгүргөн өзүңүздөр деле күбө болгонсуздар, ок атып атканга таш менен жүргөндө. Атып коем, анан кийин токтотуп коем дегенден алыс болуш керек дагы. Сөзсүз түрдө президент мына кумар оюна вето коюшун элдер күтүп атат да. Эң акыркы үмүт кичинекей, сизге дагы бир үмүттүн бир кичинекей жалынып турат да. Ушуга президент вето кое турган болсо, көпчүлүктүн алдында кыйла ишеничке ээ болуп калмак да. Азыркы кыргызда ушул кумарчылыктын кабыл болушу өтө туура эмес. Коомчулуктар өтө нааразы болуп атат да. 58 депутат добуш бериптир за деп, 9осу отказ бериптир, 5-өө ушул жыйынтыкка катышпаптыр да. Ушул эми эртеңкүсү күнү булар каникулга чыгып кетти. Ушул өтө бат кабыл болгон эме да, мыйзам болуп атат да. Жана ушул 2011-жылы Садыр Жапаров өзү каршы чыгып аткан ушул казинолорго. Алмазбек Атамбаев убагында жактырган буну. Кандай аракет менен, канчалык кыйынчылык менен, канча митингдер болгон, канча үй бүлөбүздү багып атабыз, пол жууп атабыз деп, канча эмеге площадька митингге чыгып ачкан да. Бирок ошого карабастан ошол убакта жаптырылган да кумарканалар. Эми бул ишти кайра ачышып атат да. Канча үй бүлөлөрдүн бузулганын, ошолордун бүт баарын мойнуна ким алат эми? Ким кепилдик берет? Ошону жыргап кетерибизди. Анан бир депутат айткандай, ушул задний проходдон $1000 берип койсо кирип кете беришет да.